Машина Кейджи каналы өз видеоларын тартууну ош шаарында Жапалак базарынан улантууда. Кезек Матиз унааларына келди. 19 ноябрь 2023 жыл. Апта күнгө жекшемби. Орай ушундай күн бүркөлүп турат. Бирок жылуу 15 градустан жогору. Матиз 2 Корея. 2004 коробка автомат 250 000 сом тез арада сатылат. Салон эко кожада. Туманниктери бар. Өтөрөлү матиздер көп. Басы такталган тарта беребиз. Матиз 2 2003 Шол Корея окшойт. Тез арада сатылат. Бул дагы 240 000 сом. Корея. Алдыңкы айнектери электро көтөрүштү. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Чыканак тирегичи коюлган. Кондиционер, оң капталды электро көзгүдө. Спойлер менен рейлинг бар. Матиз. Ekmez burası ya. Şu tatlım burası ya. Канча болуп атат экен? 280. Ошо Россияда коет, бирок Өзбекстандан чыгарылган. Коробка автомат. Бунуку Өзбекстандыкы жакшы болот. Ресурсу көбүрөөк чыдайт Кореяга салыштырмалуу. Алдыңкы айнектери электро көтөрүштү, кондиционер жок. Гидравлика бар, 106 000 километр чуркаган. 4 дөңгөлөө тең, жайкы, протекторлары окшош, жакшы абалда. 2007 280 000 сом. 280 000 плюс да койсуңар го. Андан кемибейби? Кошулса кошулат, кемибейт деген. Болуптур. Торт деп коесуңар, жакшы. Жок, жанынан өтүп калсаң тартып коем, Матиз 2 Корея 2004 227 номерин жакшы экен, Баасы канча болуп атат экен? 250 000 сом. Бул дагы эко кожада. Бес экен, Бес комплектация экен ооба. 4 айнектен электро көтөрүштү, электро күзгүлөр. Шу 4 дөңгөлөө тең, кышкы. Шунун аркасында Матиз 3 Корея турат. 2009 автомат 390 000 сом. 4 дөңгөлөө тең, кышкы. Отуруштары кездемеде. Алдыңкы айнектери электро көтөрүштү, кондиционер бар, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, рейлинг, спойлер бар. Хром окантовкалар стоптордо жана парктроник датчиктери дагы бар. Мынау сеники? Баасын жазып койтур, жакшы. Матиз 2 Өзбекстан 2006 180 000 сом. Жанынан өтүп калсаң тартып коем, Так, 240 000. Болду. Тартып коебуз. Алдыңкы айнектери электро көтөрүштү. Парктрониктерди коюпсуң го, иштейби? Иштейт экен. Жакшы. Болду. Так. Матиз канча деп атасың? 270 000. 2010 Өзбекстан. Кондиционер, гидравлика бар дейт. 4 дөңгөлөө тең, жайкы. Аз го, чында эле 71 000 километрди көрсөтүп турат. Спойлер бар. 200 канча дедиң? 270 dedik aga. 270 000 сом. Баасы деле жакшы экен. Таксыр канча деп атасыз? 220 000. Матиз 2 Өзбекстан 2013. Дөңгөлөктөр алдыңкылары жайкы, арканкылары все сезонка экен. Комплектация жагынан жөнөкөй эле.
Гидравлика коюлган. Коюлган экен. Рестайл стоптор жылы жаңырактарда ушундай фарасы деле өзү башкачараак болот. Подфарниги өзүнчө бөлүкчө болуп турат. Адам баткыс болуп кетиптир го. Аларда да баскыс дегеним. Мына дагы Кореяны көрсөтөлү. Matiz 2 230 миң деп койду окшойт оңдоп кайтара. 2009 бул 2009 болсо Корея болбой калат да. Корея болбой калат. Так. Корейский эле окшойт а бу? Бирок жылы туура эмес жазылып калган окшойт а. 2009 болбойт да. Жок, эме бул эмеге Россияга алып барып авион бир мазынан эме кылган да. Жылын өзгөртүп коюптур да. Жылын өзгөртүп коюптур. Түшүнүктүү. Бирби объему? Авион бир, эмеде өзбек туугандардын атында. Түшүнүктүү болду. Жасалыптыр да машинаны да? Болду. Өзү Корея, анан кийин 2009 документи болуп ошондо өзгөртүптүр да. Кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб экен. Ошол эми кээде ушундай чогулуп деле мыналарды ушундай жасап коет. Өзүбүз да түшүнбөй калабыз. Matiz канча болуп атат экен? Канча? 200 миң. Өзбекстан. Так. Кондиционер бар. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, ошол гидравликадагы бар. Tarz olsa sotan ki biriydi geldi bir. Rublu şatı bu adam başını tasdı 200 bin, tasdı 150 bin var. Götürüyorsun bak. Angola. Жакшынакайларды эле койгондорун деле алып каласың. О деле жакшынакай көрүнөт экен. Туманниктер бар, төрт дөңгөлөк тең жайкы. Көрүнүшү импактас болгон бирок, краскасы деле жакшы чыккан да. Спойлер. Рейлинг өзүнүкү эмес, Matiz 3-түкүн койгон окшойт а. Ушундай чыгып калдыбы? Ошодо чото башкача да рейлинг, мында сплошной экен. Жакшы. Комплектация жөнөкөй эле экен да, же гидравлика барбы? Жок. Канча болуп атат экен эми? 230 миң. Эми жөнөкөйлүгүнүн бир жакшы жагы бар, күйүүчү майды кыйла азыраак жейт да, эми жок дегенде 1 литрге азыраак жейт. Берки гуру бар, кондиционер бар. Аларга салыштырмалуу. Дагы бир Matiz 2 Өзбекстан 2011 210 миң сом. Рейлинг, спойлер бар, гидравлика коюлган экен да. 216 миң километр чуркаган. Шум изоляция болгон эмеспи? Жок. Мындай. Болуп тур. Ошо жеңил болгон экен да. Так. Да бир Matiz'и көрсөтөйүн. Matiz 2 Өзбекстан. Алейкум ассалам. Ооба. Болду. Так. Мынаки бул да жөнөкөй экен да, же гидравлика койдурдуңарбы? Жок, жөнөкөй. Жок а? Жөнөкөй экен. Баасын канча деп атасыңар? 220 миң сом. Болду. Ушунун аркасында да бир Matiz 2 Өзбекстан 2006 230 миң сом. Сөз комплектациясына да көңүл буруп бериңиздер өзү негизичи. Рейлинг ушундай коюлган. Баасы канча болуп атат келе? 230 миң. Жакшы баасын деле жазып койгон экен. Гидравлика бар а? Кондиционер жок экен. Так, бул да шум изоляция болгондой. Бул да жок болуп атпыр бирок. Сатылдыбы Matiz? Канчага кетти? 250 миңге. Жылы канча экен? 2005. Да, жакшы. Алган адамга насип кылсын, а?
Саткан адамдан акчасынан берекесин тапсын. Так. О, матчиз көрсөтөлү. Бул Өзбекстан. 4 дөңгөлөк өтең жайкы, протекторлары жакшы болду. Жок, бул жок, неме экен да? Жок, Корея эмес, бул. Жок, аке, бул өзү торпеда алмашылган окшойт походу. Өзбекстан бул өзү. Ооба, Өзбекстан, бирок airbagтер коюлуп тур, airbagтер мыналары алмашылып калган да. Чыккандар да бар аке. Ошо же азыр өзү мындай чогул керде чогулуп да калат, өзү түшүнүксүз болуп калат. Азыр дагы сиздин алдыңызда бир матчизди тарттым, ал дагы Корея деп турат, 2009-жылы чыгарылган. Кореяда жок да андай. 2009 чыгарылганчы. Анан ошо жасаптыр да. Өзбекстанды Корея кылып. 2003-жылы чыгарылган матчиз 2. Так, бул ошол Корея бол. Айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар, алдыңкы айнектери электро көтөрүштө, кожаный чыканак тирегичтери коюлган. Ушундай. Азыр эми навес катар жака да өтөлү. Матчиз бирлерди алдыман чыгып чыкпай эле атат. Могу жерде бир кызарып турат, ушуну көрсөтөйүнчү. Матчиз бир турат. Көрүнүшү жакшы, бирок ушунун. Көрүнүшү жакшы. Сатылдыбы? Канчага кетти? 161 миңге деп. 161 миңге. Эми маалымат алып көрсөтөйүн деп атсам, сатылып кетти ушу. Матчиз бир 161 миң сомго. Бул жакта матчиз бирлер тизилип калыптыр. Матчиз бир канча болуп атат экен? Канча деп атасың? Коробка автомат коюлган экен да? Масленный деп турат. Матчиз бир канча деп атасың, таксы? 210 миң. Коробка автомат экен. Булчу? Бул да 210 бу? Коробка автомат 200, бул 210 экен. 210 миң сом, бул Европа окшойт. Рейлинг коюлган. Ооба, Европа. Бирок жасаптыр да зерикпей, Жылтырайт го. Заводдон эми чыккандай эле болду эле. Жакшынакай экен. Мына матчиз бир ушуну алам десеңиздер, матчиз бир. Навес көтөлү. Навес катары жака өткөнчө айта кетейин, машина кейж каналы аркылуу унаа базарында туруп дагы жарыялап сатсаңыздар болот. Сатуучулар бар болсо, бир эле унаалар менен токтолбойбуз. Башка кыймылсыз мүлктөрүңүздөр бар болсо, же бир кандай бир кызмат төлөөлөрдү аткарсаңыздар, мал жандыктарыңыздар бар болсо, аларда жарыялап чыгарып бергенге ар дайым даярбыз. Машина кейжинин байланыш жана WhatsApp номери 701 118 118. Навес астына дагы келдик. Жалпы ушундай көрүнүштө. Матчиз 3 канча болуп атат экен? 440 миң. Корея, коробка автомат. Дөңгөлөктөрү ушундай куюлган жистерде, 4 өтөң кышкы. Протекторлор жакшы болду. Рейлинг спойлер бар. 4 айнектен электро көтөргүчтө. Отуруштары 2 түстө комбинацияланган кожада. Айдоочуда чыканак тирегичи бар, анан мынакей айдоочуда отургучунда жылытуу бар, заводдон чыккан. Электро күзгүлөр, комплектация жакшы экен. 440 миң сом. Кеми бар дейт. Daha bir матчиз üçlü көрсөтөйлү. Бул да Корея. 2008 553 59 59 79 номеринде экен ээси. Баасын сурап коелу. Ассаламу алейкум. Баасы канча болуп атат? 450 миң сом. Бунда комплектациясы азыркы матчиздегидей эле экен. Көрсөткөндөгүдөй. Ошондой эле отуруштар дагы
түсі бірдей кожада. Санарлар бар бұнда, айырмашылығы. Так, daha bir матч 3. Бұл Европа. 2007. Қимылдатқышын көлемі 1 куб, катализатор бар деп жазылып тұрады. Рейлинг, спойлер, ветровиктер бар. Кондиционер бар, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар, корректировка бар. Фар баасы канча болуп атат экен? 450 000 сом. Коробка механика, а? Механика экен. Силер канча деп атасыңар? Баасы 250. 250 000 сом. Матиз 2, Өзбекстан. 2008. Комплектациясына кайрылалы. Кондиционер бар екен. Жақсы эле комплектацияда. Алдыңкы айнектер электро көтөрүштө. Гур бар. Мына ушуну менен видеобузду жыйынтыктай беребиз. Ушул башынан аягына чейин, ушул моментке чейин көргөн биздин көрүүчүлөргө ыраазычылык билдиребиз. Көрдүм деп туруп акырына чейин ушундай көрдүм, уктум деп жазып коюңуздар. Мен дагы комментарийде сиздерге ушундай колдогон көрүүчүлөрүбүзгө жүрөкчөнү басып кое коеюн. Башка видеолорубузду дагы көрүп туруңуздар. Алдыда мындай порт терминаларын тарта кетебиз. Өзүнчө бир видео кылып.